Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин диний тарбия сабагынын мугалими Мадиярова Эльмира Жунусалиева, КМДШ-18 группасынын студенти Кадыркулова Гүлнур кайтарым байланыш үчүн жасалган презентациясы. Сабактын темасы тогуз коргол. Орустун изилдөөчүлөрү байлардын кылаарга иштери жок, тогуз корголду ойлоп табышкан дешет. Ал эми кыргыздарда малчылар балдарынын логикасын тарбиялоо үчүн ойлоп тапкан. Венгер окумуштуусу Жорж Алмажи Азиянын жүрөгүнө саякат аттуу китебинде тогуз коргол акыл эс оюну кыргыз эли гана ойнойт экен деп көзгө саяк көрсөткөн. Ал эми тогуз коргол оюнунун эрежеси ар бир оюнчу партияны жеңип чыгуу үчүн 82 же андан көп коргол утуп алуу керек. 81 коргол уткан болсо оюн тең чыгуу менен аяктайт. Жүрүштү баштоо окугу чочокулак менен аныкталат. Баштай турган оюнчу тактанын ак жагына отурат. Өзү каалаган коргол салынган чуңкурдан бардык корголдорду колуна алып, ошол үйдөн баштап оң тараптуу көздөй бирден корголду салып жүрүп отурат. Ашып калган корголдорду атаандашынын үйүнүн 2-3 катары менен саналат. Атаандашынын үйүнө түшкөн акыркы корголдун саны жуп болсо, жүрүш жеңиш менен аяктап, ошол үйдөгү бардык корголдорду өзүнүн казынасына салып алат. Тактанын 9 чөчөкчөсү биз үй деп атайбыз жана уткан корголдорду эсептеп, жеңүүчүнү аныктап алабыз. Туз алуу эрежеси. Атаандаштын үйүнөн түшкөн акыркы корголдун саны 3 болсо, ал үй туз деп аталып, сизге тиешелүү болуп калат. Башкача айтканда, ал үйгө түшкөн корголдордун баары сиздин казынаңызга түшөт. Бул туз оюнунун алуу эрежеси 3 шарты бар. Биринчи шарты: бир оюндан бир гана туз алынат. Экинчи шарты: эгер атаандашыңыздын туз алган болсо, ал алган номердеги үйдөн туз ала албайсыз. Мисалы, ал сиздин 7-номердеги үйүңүздөн туз алган болсо, сиз анын 7-номердеги үйүнөн туз ала албайсыз. Жана 3-шарты: атаандашыңыздын акыркы 9-үйүнөн туз ала албайсыз.